Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан уюштурулуп, ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, министрлик мекемелердин кызматкерлери, жогорку окуу жайлардын ардактуу профессорлору, окутуучулары, коомдук ишмерлер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана жаштар катышты. Мамлекеттик катчы президенттин куттуктоосун жеткирип, тил элибиздин эбегейсиз байлыгы экенин белгиледи. Иш-чарада мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошкондор улуттук комиссиянын атайын кыргыз тили төш белгиси жана ардак грамотасы менен сыйланды. Артын билбеген эл астын көрбөйт. Салтын билбеген эл көрүнгөн салт дээрчип, жайылып, башка бир маданияттар үрпататты тутунуп, өзүнүн улуттуулугун, уюткусун, уңгусун жоготот. Ал эми тилин билбеген эл аргындашып кетет. 5-6 элдин курамында калат. Элди уюткан, элди бириктирген бул анын тили. Тил атанын каны, эненин сүтү менен келип, анын дили кылычтын мизи найзанын учу менен тарбияланат. 3 кылымга, 3000 жыл мурда миллион саптан астын бир сөзүн коротпой ушу күнгө жеткирип келген тил кедей тилби? Суунун эле бир бүркүмүн 7 күн бою ырдап жатып алган жеңи жоктун ыры кедей тилби? Токтогулдун Толубай сынчын ырлары эмне деген тил?